Нарын облустук телерадио компаниясы жана Вадим Карпеков. Бул эки ысым бири-бири менен ажырагысты кыз байланышта. Теңиртөө аймагындагы алгачкы теле көрсөтүүнүн ташын коюп, кышын кынап телчик ишинде опол тоодой эмгек кылган инсан. Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы жылдарда республиканын айрым облустарында теле көрсөтүүлөр жандана баштаганда каармандагы демилге көтөрүп, ошол кездеги облус башчысына кайрылып каражат бөлдүрүп, эфирге керектүү техникалык шаймандарды Москва шаарынан алып келип иш баштаган. Жок дегенде эки аппарат алып келиш керек, съемочный. Тиги буларын алып келиш керек десем, анан кийин болуптур деп $40,000 бөлдүрүп берди. Ошон менен анан экини алып калган майда чүйдөсүн алганга да бир жума же заказ менен кийин келгиле деди. Чакан чыгармачыл топтон турган жамаат Нарын көрсөтөт деген алгачкы чыгарылышты 1993 жылдын 27 сентябрынан тарта ОРТ каналынын жыштыгынан радио релейлик станциянын жардамы менен Нарын облусуна жумасына 1,5 сааттык программа менен эфирге чыгара баштаган. Көрсөтүүлөрдүн мазмунун жаңылыктары менен өнөр адамдарынын музыкалык чыгармалары толуктаган. Биринчи эфир чыкканда оператор жок, өзү тартып камераны. Мен багы дикторский сөздү мен жазып берип, анан Фатима Атабекова деген дикторубуз бар эле, Нарын радиосунда иштеген. Ошону биринчи эфирге алып чыгып, анан багы Манас руху деген ансамбль бар эле, топ. Манас Табалдактан жетектеген. Ошону алып келип туруп, ар бир жаңылыктын ортосунда, сюжеттин ортосунда ырдатып, ошентип чыкканбыз да. Алгач Чакан студияга тарачылып, андан соң телерадио комитет катары ишин уланткан Куттуу жайды Вадим Карпеков жетектеген. Жаңыдан түптөлгөн мекеменин ишин уюштуруу, көрсөтүүлөрдүн сапаттуу болушу үчүн кесипкөй адистерди кызматка тартууну колго алган. Натыйжада тоолуу аймакка жаңы тааныш болгон телевидение ар бир үйдүн босогосун аттап, төрүн өтүп, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан ачылыш болгон. Андан бери жылдар өтүп, мезгил алмашып, Нарын облустук телерадио компаниясы замандын агымына жараша көрсөтүүлөр менен экран алдында жана интернет желеси аркылуу дүйнөгө маалымат таратууда. Айтканга оңой болгону менен артта калган 31 жыл ичинде бир катар жолду басып, бүгүнкү күнгө жетип отурат. Эл деген жакшы кабыл алды, эл Нарын көрсөтөт дегенде көрсөтүп атты да, анан Нарын көрсөтөт дегенде Нарында дагы телевидение ачылган турбайбы деп эле элдер деле аябай Нарын областында кандай бир жаңылыктар болсо, жакшылыктар болсо, эл деле ошого кубанат да, ошону ушундай жакшы ачылып атат, жакшы иштер башталып атат, жакшы иштер жашалып атат депчи. Тоолуу аймакта мына ушул телевидениени түптөгөн Вадим Карпековдун көзү тирүү болгондо быйыл 84 жашка чыкмак. Тилекке каршы мындан 11 жыл мурун 73 жашында дүйнө салган. Табиятынан эмгекти, жаңычылдыкты, изденүүнү жактырган кесиптешибиз телевидение менен бирге өмүр жолунда райондук, облустук, республикалык гезиттерде сүрөт баяндарды жазган журналист. Азаттык радиосунун Нарын облусунда кабарчысы болуп эмгектенип, өлкөнүн маалымат айдыңында үзүрлүү иштеди. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы, коомдук телерадио берүү корпорациясынын отличниги наамы ыйгарылган. Нарын облустук телерадио компаниясынын котормо студиясына дагы ысымы берилген. Каармандын үй бүлөсү дагы 10 жылдан бери тоолуу аймактагы журналисттер арасында сынактарды уюштуруп, колдоо көрсөтүп келет. Ошо 2014 жылдан баштап ошо теңир толук журналисттерди колдоо үчүн ар жылы ар кандай тематикалар боюнча конкурс уюштуруп туралы депчи. Мына ошо бүгүн туура 10 жыл болуп атат. Ошо конкурсту уюштуруп келатабыз. Үзгүлтүксүз. Анан биздин ошо конкурсту уюштуруп аткан максатыбыз дагы мына атабыз өмүр бою дагы ошо Нарын телевидениясында иштеген көптөгөн
жаш журналисттерге устаз болуп үйрөтүп өзүнүн акыл насаатын айтып келген болчу. Анан биз дагы ошо атабыздын жолун улантып, ошо жаш журналисттерге дагы бир кандай бир демөөрчү болуп, колдоп, ушундай жыл сайын кичинекей болсо дагы ушундай конкурс уюштуруп туралы деп атабыз. Анан ошо Нарын телевидениясына дагы, ошо жаш журналисттерге дагы, жамаатына дагы чоң ыраазычылык айткыбыз келет. Анткени мына атабызды эскеребиз, атабыздын досторун чакырабыз. Ар дайым чакырып, анан атамдын эскерип, мындай кандай бир жакшы сөздөрүн, чогуу иштешкендерин мына Турганбек байкебиз мына көп айтып калат. Андан сырткары дагы атабыздын достору айтып калат, мына ушундай жакшы адам эле деп. Анан биз дагы ичибизде жылуу сезимдер пайда болот да. Сынактар жыл сайын түрдүү тематикада өткөрүлүп келет. Алсак улуу жеңишти тартуулаган аталардын эмгеги, жаратылышка аяр мамиле кылалы, бергенге береке кайрымдуулукту колдойлу, кадырман карыларым, мекеним Кыргызстан, элеттеги орчундуу көйгөйлөр, Нарын облустук телерадио компаниясына 30 жыл, өлкөнү билим өнүктүрөт деген аталыштарда уюштурулуп, айрыкча жаш журналисттердин чыгармачылык шык жөндөмүн арттырууга өбөлгү болуп келет. Вадим Карпеков атындагы конкурс бул ар жыл сайын уюштурулуп келет. Бул мен үчүн абдан жакшы конкурстардын бири. Анткени мен бул конкурста катышып 2 жолу жеңүүчү аталгам. Бул конкурс негизи бардык жаш журналисттер үчүн изденүүгө, баягы материал табууга, өзгөчө даярдоого бир жакшы бир өбөлгө болот. Андан сырткары бул Вадим Карпековдун уулдары дайыма ушул журналисттерге колдоо көрсөтүп турат. Бул конкурс менен биз дайыма бир утуп алгандан кийин бир жакшы бир мотивация алабыз. Былтыр ошо Нарын телеси түптөлгөн боюнча ошонун ардагерлери боюнча тарткам. Ошондо мен түшүнгөм көп нерсени. Нарын телеси кандай түптөлгөнүн, ошол убактагы эмгектенген ардагерлердин эмгегин басып өткөн жолун мен кенен түшүнө алгам да ошол конкурстан. Ар кыл багытта, ар кыл темада биздин жалпыбызга эле тема берилип, ошонун аркасында баягы изденүүчүлүк менен аткарганга, жасаганга аракет кылабыз. Ошол эле журналисттерге, ошол эле оператор, ошол эле монтажерлорго дагы бул конкурс чоң стимул. Биздин дагы өсүшүбүзгө, биздин дагы изденүүчүлүгүбүзгө абдан чоң түрткү болот да. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи Вадим Карпековдун кыргыз журналистикасынын, анын ичинде тоолуу аймактагы маалымат айдыңындагы жазаган эмгеги ополтоодой. Өзү катарыбызда жок болсо дагы ысымы үй бүлөсү менен бирге кесиптештери тарабынан даңазаланып, экинчи өмүрү уланып келет. Анткени өзү түптөгөн Нарын облустук телерадио компаниясы барда кесиптешибиз Вадим Карпековдун аты жашай бермекчи.